bölçөктөрдү кемитүү 4-төн 3-төн 2-ден 1 бөлчөгүн кемитсек, анда көрүп тургандай жалпы бөлүмгө келтирүү керек. Демек, жалпы бөлүмү бөлчөктөрдүн 4 2-ге бөлүнөт. 2-нин эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү. Демек, 4 бөлүмүндө биринчи бөлчөк 3 өзү жазылат, кемитилген. Экинчи бөлчөккө 2-ни көбөйтөбүз. Демек, 1 көбөйтүлгөн 2 барабар 2. Мындан 4-төн 1 бөлчөгү келип чыгат. Демек, бизде берилген тортту бөлүккө бөлүп, 3 бөлүгүнөн торту 2 бөлүккө бөлүп, анын 1 бөлүгүнөн 1 бөлүгүн кемитсек, анда биз 4-ту окшош бөлүүчү жалпы бөлүүчүсүн таап, 3 бөлүктөн 2 бөлүктү кемитсек, 1 бөлүк калат. Демек, 4-төн 1 окшош бөлүүчүнү таап, анан алымдарын кемитип коебуз. Демек, 4-төн 1 бөлчөгү келип чыкты. Кийинки мисалыбызда 2,6-дан 4-төн 1,6-дан 2-ни кемитсек, көрүп тургандай, биринчи торт 2 жана 6-дан 4. 6-дан 4 бизде 6 бөлүккө бөлүп, 4 бөлүгүнөн кемитебиз. 1 бүтүн торту жана 6 бөлүккө бөлүп 2 бөлүгүн. Анда бизде көрүнүп тургандай ыңгайлуу болуш үчүн туруз бөлчөккө айландырып алсак болот. Буруш бөлчөккө. Демек, 6 көбөйтүлгөн 2, 6 өзү жазылат. 2, 12, 16. 6-дан 16 жана кийинки бөлчөк 6-дан 8. 6 көбөйтүлгөн 1 кошулган 2. 6-дан 8. Демек, 16-дан 8-ди кемитсек, 16-дан 8-ди кемитсек, 8. Демек, 6-дан 8 же болбосо 1,6-дан 2 деген. Демек, жогорудагы боюнча 1 бүтүн торт жана 6 бөлүктүн 2 бөлүгү.
maket boyunca 2 bütündөн bir bütündü kemitsek bir bütün 4 jana 6'dan 4'tөн kemitsek 6'dan 2'ni demek 6'dan 2 sortu kaldı. Bir bütün 2 aralar sanı gelip çıktı.